алып калат экен, жүрөгүн алып калат экен. Жок, мисалы үчүн бул зонаны көрүп атасыздар, стерильный зона эмес. Уну операционный столда, стерильный жайда уну операция кылыш керек да. О адам өлгөнгө чейин. Мисалы үчүн ткандар бар, мисалы печинде пересадка кылам десеңиз, 5-10 минут ичинде кан барбаса газ обмен болот да. Ткан өлөт. Ашы орган уже өлүштү баштайт. Өлгөндөн кийин уну башка восстановление кыла албайсыз да. Ошо операционный учурда, операционный столда алыш керек. Адам өлгөнгө чейин. Бизде азыр мисалы үчүн буякка келгенче адам өлгөндөн кийин 1 саат же 2 саат ичинде келет отделениеде. Буякта өлгөндөн кийин да историясын жазып, анан таанып, бизде билесиз, кичине алып келгенче чейин время болот, урап алып келет. Жети 8-10 чейин скрытие болгондор учурлар капталган бизде. Ошондой ситуацияларда мисалы үчүн бизде тергөөчүлөр токтом чыгарып берген, токтом негизинде скрытие кылганбыз. Түшүк эмне, ошол мен ойлойм да катардагы эле бир эле дарыгер иштей албаса керек деп. Жаңы туулган баланы мисалы неме себептен өлгөнүн аныктасак, кийинки жолу апасыга жардам болобу экен деген максат бар да. Мисалы үчүн, кичине инфекция чыгып калышы мүмкүн, же неме чыгып калышы мүмкүн, же бир патологиясы болушу мүмкүн баланын неме себептен, мисалы порок сердца менен төрөлгөндөр болуп калышы мүмкүн. Бул причинасы көп. Ашына аныктап берсек болот да. Кийинки жолу беременностьке кичине жардам болот. А биздегилер түшүнбөйт, жок, жарбайсың, скрытие кылбайсың, алып кетем деп. Кадырлуу Орусиядагы мекендеш, таза жана ишенимдүү документке ээ болгоңуз келеби? Анда биздин номерлерге жана жердеш 24 ру чекит кейжиге кайрылыңыз. Эң ишенимдүү өнөктөш. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Сол сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Заряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен аты жөнүм Абдумалик Базарбаев, мен журналистмин. Азыр биз бүгүн ошол инсан программасынын кезектеги коногу, ары түшүктүү, ары кооптуу, ары кызыктуу кесиптин ээси, ошол Ош облустук жалпы патологиялык бөлүмүнүн бюросунун патология бөлүмүнүн башчысы Рустам Расул уулунун жанында турабыз. Ассаламу алейкум. Биз атай ошол эми айтканда мындай коомчулукта сиздердин кесип аябай мындай кооптуу, анан кызыктуу деп эсептелинет да. Негизи эле ушул өзүңүз жөнүндө тааныштырып, качантан бери ушул мейитканада эмгектенесиз, бул мындай кооптуулугу, түшүк эмне, ошол мен ойлойм мындай катардагы эле бир эле дарыгер иштей албаса керек деп. Ошол өзүңүз тааныштырып, ишмердигиңиз боюнча айта бересиз. Мен ушу Ошко областной патология анатомический бюронун жалпы патология бөлүм башчысы Расул Рустам болом. 10 жыл болуп калды. 2015-жылдан бери башта иштейм. Şu жерде бөлүм башчысы болуп иштейм. Бизде основной ушу өлгөн адамдардын денесин экспертизалоо, жана жарып текширүү, неме себептен өлгөнүн аныктоо патология анатомический бюро эсептелет. Кээ бир күчүлөрдө судмед экспертиза деген бөлүм бар. Бул криминал болуп калса, мисалы үчүн кокустон бирөө уруп, тан жарааты жеп, калте жеп же ДТП болуп, автоавариядан өлгөндөрдү судмед экспертизага карайт. Биз оору боюнча өлгөндөрдү карайбыз. Панисте өлгөн, оорудан каза болгон адамдарды карайбыз, өлүктөрдү.
Ошол бул кесипке ошол кантип келип калдыңыз, андай кооптоносузбу? Мындай биринчи ошол киргендеги жансыз денени көргөндө мындай сезимиңиз эсиңиздеби? Жок, ондай учурда бул медицина тармагында окуп жүргөн учурда эле буяка келип каттайсыз да. Ошон үчүн оонадагы сезим бизде болбойт. Эмеге десеңиз, кандан корккан же өлгөн адамдан корккан врач болуп иштеш кыйын деп ойлойм да. Менин оюм боюнча. Ошол күнүнө да же жумасына болжолдуу канча неме келип турат? Канча ошол жансыз денени кесип баягындай кыласыздар да? Бизде азыр диний закон боюнча, токтом боюнча бизде каралган. Мисалы үчүн тууган уруктарын жалпы жок боло турган болсо, 5 скирте эле алып кетет. Бизде регистрация кылып, кайра беребиз. Кээ бир учурларда туугандары соронот, скирте кылып, неме себептен өлгөнүн аныктап бериңиздер дейт. Ошол учурда скирте болот. Сүтмөт экспертизаларда о токтом тергөөчү келет, тергөөчү токтом негизинде скирте болот. Ал эми кээ бир учурларда айтат да, биз баргынча эле скирте кылып койду. Ундай ситуация болбойт бизде. Только сүтмөт экспертизада болушу мүмкүн. Ашы токтом негизинде скирте кылынат да. Анан ошол менен тааныштырып койсоңуз болобу? Биздики бул 80 стол дейлет. Шу жерде скирте кылынып, шу жерде жуулуп, анан берилет. Туугандарга. Эми кээ бир адамдар айтат, скирте кылып бардык органдарын алып коет. Жок, андай болбойт бизде негизи. Негизи ткан алынат. Мисалы үчүн операция болсоңуз, бир жериңизди кесип алса орган анализге жөнөтөт го. Nimадан неме себеп бул, неме болгон, шишикпи, неме гангренабы, кисте лабораториябыз бар. Ошондон алып, неме себептен өлгөнүн аныктап беребиз да. Только органдардан кусок 1/1 же 2/2 кубик шакылында алынат, лабораторияга тапшырып. Ашында аныктайбыз. Жанагындай неме деген жок, жана бир бөйрөгүн алып калат, жүрөгүн алып калат деген. Жок, бул мисалы үчүн бул зонаны көрүп атасыздар, стерильный зона эмес. Уну операционный столда, стерильный жайда уну операция кылыш керек да. Бул адам өлгөнгө чейин. Мисалы үчүн ткандар бар, мисалы печинде пересадка кылам десеңиз, 5-10 минут ичинде кан барбаса, газ обмен болот да. Ткан өлөт. Ашы орган уже өлүштү баштайт. Өлгөндөн кийин уну башка восстановление кыла албайсыз да. Ошо операционный учурда, операционный столда алыш керек. Адам өлгөнгө чейин. Жарактуу болот. Бизде азыр мисалы үчүн буякка келгенче адам өлгөндөн кийин 1 саат же 2 саат ичинде келет отделениеде. Буякта өлгөндөн кийин да историясын жазып, анан таанып, бизде билесиз, кичине алып келгенче чейин время болот, урап алып келет. Ашне ситуация болот. Кээ бир дашы бербей атат, оборбой атат деп жалып кылышат да, ондай эмес. Ашы өзүнүн нымасы бар. Ошол негизи эле баягы оорудан каза болгондон кийин мындай баягы изилдениш керекпи же мындай жөнү баягы туугандары көбүнчө баягы диний көз караштан алып каршы да. Негизги ушул дарыгер катары, эми патологиялык бөлүмдүн башчысы катары мындай негизи эле адис катары кандай көз караштасыз? Мисалы үчүн кээ бирки оорулар действительно сиз айтмакчы мүмкүн болот, болбойт деп мисалы кээ бирде жалып кылат туура. Бул скиртянын негизи ашы оору, мисалы үчүн башка оору, жаңы оору болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн ковид маалда скиртя болду, неме себептен скиртя кылганда көрөсүз. Органда мындак изменение болуп атат. Ковид жерде мисалы үчүн өпкөгө таасир тиеп атат биринчи очередде, кийин канга тийип атат. Ошону аныктап берсеңиз, улар ашыңа карап туруп лечение кылат да. Диагноз коюлат. Сиздер ошону аныктап бересиз. Аныктап беребиз. Зыян тийди. Ошо ковидти дагы бир мындай эстеп койсоңуз болобу? Ошондо канча мындай чёрный июль деген дагы болгон, кара июль деген, ошондо бир мындай мейитканалар толуп кеткен деп. Мейитканалар толуп кеткен, күнүгө 7-8-10 чейин скирте болгондор учурлар капталган бизде. Ошондой ситуацияларда мисалы үчүн бизде тергөөчүлөр токтом чыгарып берген, токтом негизинде скирте кылганбыз. Андан кийин акырына баргандан кийин туугандары жалып, отказ бергенден кийин скирте кылдырбайбыз. Жалпыбыз жок дегенден кийин анан 5 скирте беришти баштаган. Баш учурунда ашы мизамда обязательно сөзсүз скирте болсун деген неме чыгарышкан. Андан кийин уруксат берди. Жали жеңилдеп калды да, уже оорулар азайып баштагандан кийин анан 5 скирте берип
токтом негизинде, акт негизинде берет. Ошондо болжолду күнүнө канча жансыз дене келип турганда? Эми келгенде 1-2 болбосо 10 дей деп атам го. Күнүнө болуп калган учурлар ham катталган 10 дей. Ооба. Болбосо ашы 3-4 же 1-2 айрым күндөрү кебеген, ошондой болгон да. Мисалы үчүн ковидтен өлгөндөр мага жылга салыштырмалуу, өзүнүн оорусу менен өлгөндөр салыштырмалуу почти процент бирдей да. Больницаныкы менен. Ооба. Енді разница кыла турган болсо, астамдой мисалы үчүн ар жылы адам өлөт да, өзүнүн оорусу менен, өзүнүн ажалы менен. Эми уктайм кайсы неме болсо качы болот. Ошонун негизинде мисалы үчүн такталган болсо, ковид астамдойго жазылып калган мисалы үчүн. Жүрөгү ооруп жаткандар бар, жигер мисалы үчүн сироз печень болуп ооругандар бар. Али ковид 2-чи я 3-чү оору болуп туруп, ашында өлгөн адамдар көпүрөөк. Өзү оорусу бар, инвалидность бар дейм. Оору дополнительный аш ковид болуп алып кеткен да, көбүнчө. Жүрөк оорулары менен ошондой. Рахмат, анан наристелер боюнча дагы токтолуп койсок болобу? Наристелердин өлүмү боюнча дагы мындай. Жаңы төрөлгөн балдар боюнчабы? Ооба, бизде роддомдон келет, областной городской роддомдордон келет. Нариман ТБ нумасы бар, роддому бар, ошол жерлерден келет, төрөт үйлөрүнөн. Bizde основной aşı töret үйүнөн келгенден кийин туугандары келип кошо келип скриптеге макулдук бербейт көбүнчө. Эми ой жерде мисалы үчүн жаңы туулган баланы мисалы неме себептен өлгөнүн аныктасак, кийинки жолу апасыга жардам болобу экен деген максат бар да. Мисалы үчүн кичине инфекция чыгып калышы мүмкүн, же неме чыгып калышы мүмкүн, же бир патологиясы болушу мүмкүн баланын неме себептен, мисалы порок сердца менен төрөлгөндөр болуп калышы мүмкүн. Бул причинасы көп. Ашыны аныктап берсек болот да. Кийинки жолу беременностьке кичине жардам болот. А биздегилер түшүнбөйт, жок, жарбайсың, скрипте кылбайсың, алып кетем деп. Ошондой ситуациялар болот, учурлар катталган. Ошону туура түшүнүп туруп, майлы жарып текширип бергиле десе, бир 10-15 мүнөт эле текширип беребиз. Алып кетсе болот. Органдарын бар жогун алып салат деп ойлойт да. Келген скрите учурунда мисалы жарып текшире турган учурубузда алысыраак туганы, врач я мед персонал болсо, скритеге кошо катышса болот. Али диагнозун өзгөртүрүп коет, уранда кылат деген бул сөздөр жомок. Дагы бир суроо, ошол негизи эле баягы дайынсыз, мындай тууган урууга дайынсыз, эми көчөдөгү бомж деп коебуз да. Ошондой эле бир мындай жансыз дене аны издеп келген бир тууганы жок. Ошондой учурларда кандай коюлат да ал жерге? О учурларда милицияга сообщение берилет. Тергөөчүлөр келет. Эми бир жерде катталган болот да негизи. Катталган жерин табышка аракет кылышат. Мисалы үчүн азыр бизде отпечатка палец немалар менен карап тапса болот кимдигин. Таат, тапкандан кийин тууган уруу келсе келет. Болбосо действительно бомж болушу мүмкүн. А учурда похоронный бюро бар. Оскоп похоронный бюро, Южный похоронный бюро. Ошакка сообщение берилет. Өздөрү алып барып көмүп коюшат, номерация коюп. Экологиялык зыяны жок акылдуу мештер сиздин ак өргөңүздө орун алышын каалайсызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Бул свет өчкөн моменти, бул жакта аккумулятор турат. Аккумулятор менен иштейт. Бизде печка полностью 12 вольтка иштейт, печка. Свет жанганда өзү автоматически бул компьютерибиз светке өтүп кетет. Домда отургандай отура берет да, берге печка кургандарды чындыгында. Орозо айыга, Курбан айытка акция кылганбыз. Акция кылып, ошолорду 30 000 сом арзандатуу, 120 000 сомдон жасап берет абыз. Рамазан айында ар бир мешке 30 000 сомго чейин арзандатуу жана алдыңкы 5 кардарга кубаттагыч акысыз берилет. Шашылыңыз. Бул жер бизде холодильнигибиз болот, хранение туруп деп ушу жерде сакталат да өлгөн адамдар денеси. Канча градуста суук болот? Биз бул градусы +4 +3 градус болуш керек. 0 градус болбойт.
Адам денеси канча күн тура алат ушул жерде? Adam denesi bir ayga чейин сактайбыз. Кээ учурларда өзү bir ayga чейин сакталсын дейт. Ушул демин түрктөргө мисалы үчүн тууган уруу чыкпаган учурларда ашунака bir ayga чейин сакталат. Андан кийин неме болот? Берилет да. Жайга жедимеге берилет. Действительно министрлерде неме туруп, бом иштеп туруп тууган уруу жок боло турган болсо эртерээк көмүлөт. Неизвестный туруп боло турган болсо bir ayga чейин сакталат өзү. Негизи менен. Yo, misal üçün denesini develop ketken bolsa onun ilacısı жоқ da. Bunu vasıtanat ete albayız. Misal üçün köp uçularda misal koyut uçurda özümüz kapanda nima qilib berdik. O misal üçün tuğan uruğu жоқ. Boğum işte atağız da. Boğum işte hamda qarayız. Müslüman dinide ola turgan bolsa kapanlanıp qo'yiladi. Hristiyan dinide bolsa grobga solinib grobda qo'yiladi. Bardığın mamlaket ko'zimizda bo'ladi. Musulmon bolsa kapin menen. Oruscha boshqa ulutdagi haligi xristian bo'lib nima bo'la turgan bo'lsa, negizi ularda o'sha grob menen qo'yiladi. Atayin tavti menen. Bo'lgan uchurda bu Ablastoy больницадан же boshqa жерден operatsiya bo'layotgan, misol Raddomdan, To'rat uyindan, shahardagi o'riqxonalardan kelgan o'ri tikanlar deb qo'yadi. Bu shu organlar. Misol operatsiya bo'lgan, misol appendist, o'tin oldinga holestektomiya bo'lganlarda, misol uchun bir yerinde opxul bo'lsa, mioma matka yoki polip degende o'rulardan olgan tikanlarni olib keladi. Shu yerda gistologiya izildolar o'tadi bizda-chi. Aytdim-ku, mayitni ham shu jarg'animizdan keyin shu tikanlardan olamiz, organlardan kichkina kusok. O'shuni shu gistologiya izildodan o'tgandan keyin окончательный diagnoz qo'ysak bo'ladi-da barliq odamlarga. Bizde hazır Oş oblasti patologiya büro bo'lgan sebebi Oş oblasti ponni больницалар bizga qaraydi. Aşa ölgün adamdın misal üçün отчетын, numaralarını bizga olib keladi-da. Kebir uchurda misal üçün skritiya qilish kerak bo'lsa rayonlarga vizitga borib skritiya qilib kelgan uchurlarimiz ham bo'lgan. Больницалар chaqiradi, yordam beringizlar deydi. Shu uchurda borib jarib, tekshirib diagnoz qo'yib kelamiz. Anonim uşul yer boyunca başlıyor. Bu studentler gelip. Studentler kelip patologiya anatomiya boyunca üniversitetten, kollejlerden anatomiya boyunca kelip sağ alıp ötüp ketişet. Bu yerde muzey dep koyat. Murda aşı Sovet üçüründe misal bu patologiya tutalganı da 89-yılda 1989-yıl açılganda bölünüp çıkkan oşu Oş oblasti boyunca patologiya büro tuzulganda 89. 89-yıldan beri saqtalib kelgan mana shu organlar, misol uchun bolalarning patologiyalari, bu yerda nimalarni ko'rsangiz bo'ladi, anomaliya, misol uchun yuragi kengayib ketgan, opxil, o'shunday o'rinlarni nima qilib muzey qilib o'zincha qo'yganlar bu yergachi. Boshida qayerda patologiyasi bo'lsa o'shalar. Bularni olgan sebebi studentlarga o'qituv, keyin o'zincha bir muzey qatori saqlab qolganda.
Булар азыр эми ошол мындай жасалма эмес, жасалма эмес, ооба. Искусственный эмес, ашы кандай орган болсо ошо органдарда. Мисалы үчүн балдарды көрсөңүз, ошо балдар ашыне төлөлгөн балдар да. Мисалы үчүн бул караң, нижний конечный, русалочка деп коет, нижний конечностьси жок. Могу жерде көрсөңүз, бойнусу жок, шейный отдели жок. Ошондой төрөлгөн балдар. Ошондой. Мен өзү 1989-жыл 29-октябрда Ош Кара Суу район Шарк айлы өкмөтүнө төрөлгөнмүн. Атам шофер болуп иштейт, апам домохозяйка, үйдө эле отурат. Анан өзүм нике болгонмун, үйлөнгөнмүн, 3 кызым бар. Азыр 2006-жылы ашы Кара Суу районундагы Шарк айлы өкмөтүндө Шарк орто мектепти бүткөнмүн, 84-сандык мектепти бүткөнмүн. Андан кийин Ош мамлекеттик университет медицинский факультетке кирип, 2012-жыл бул факультет университетти аяктаганмын. Андан кийин 2012-жылы ушу жерге келип хирургия бөлүмүндө ординатура өтүп, анан хирургияга ишке кире албай, анан патентомиге ишке кирип калып, шу жерде 2015-жылдан бери шу жерде иштейм. 2014-жыл маны бүткөнмүн. Ординатура бүткөнмүн. Ооба, 2 жыл ординатура кылып, 2014-жыл ординатура бүтүп, анан 2015-жыл патентомиге кирдим. Ошондон бери шу жерде иштейм. Арада эми 2 жыл, 3 жыл хирургия бөлүмүндө иштедим, областной больницада. Анан тилекке каршы кичине иштери болуп, Россияга барып келип, буяктан чыгып, анан кайра ковид учурунда келип, шу жакка ишке кирип калдым. Шу жерде иштеп атам ошо. Азыр бөлүм башчысыз. Азыр бөлүм башчысы болуп иштеп атам. Бөлүм башчысы болуп иштегенимге 3 жылдай болуп калды. Анан сиздер деле ошол мейитке, өлүккө, жаныс денеге мындай аяр мамиле жасайсыздар. Ооба, эми о мисалы үчүн диний жактан караганда өзү мусулман мамлекетибизде мусулманга кирет, бул нерсе бар. Эми кандай чырайлуу жөнөтсөңүз, мисалы үчүн жакшы жардам берсеңиз, мисалы үчүн жакшылык сизге болбосо башка адамдан кайтат, о адамдан болбосочу. Мисалы үчүн ар ким адамдын өзүнө бир күн бара турган жери ошол жер да. Ошону элестетип жардам берген жакшы деп ойлойм мен.